Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Jaratkan Allah Ta'alaga cheksiz maqtovlar, suyukli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemga salavatlar jana salamlar bolsun. Hurmatly telegörүүчүлөр, бүгүnkү берүүбүздө энеге жакшылык кылуу тек жөнүндө сөз кылып бермекчибиз. Көптөгөн Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde жана кереметтүү Кур'ан-ы Каримдин аятында атага жана энеге жакшылык кылуу, аларга жакшына мамиле кылуу жөнүндө көптөгөн мазмундар аяттары берилген. Шарият боюнча бала же кыз өз ата-энесине жакшына жылуу жумшак мамиле кылуусу важып, талап кылынган амал болуп эсептелет. Тескерисинче ата-энеге ак болушлук, ата-энеге бейбаш болуш, ата-эненин айткан амалдарына, айткан сөздөрүнө амал кылбай баш тартышлык бул күнөө болуп эсептелет. Аллах субханаху ва таала ата-энеге баш ийүү, өкүмдөрүн аткаруу, аларга жакшы, жумшак мамиле кылуу, өзгөчө карыган мезгилде аларга жакшына мамиле кылууну важып кылган. Жана кереметтүү Кур'ан-ы Каримдин аяттарында мындай деп кайрылган. А'уду биллахи минеш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва қада раббука алла та'буду илля iyyahu ва бил-валидайни ихсана. Садақаллахул азим. Бул кереметтүү Кур'ан-ы Каримдин аяты мындай. Сенин жараткан Аллах Таалаң сага өкүм кылат. Аллах Таалага ибадат кылгын, жалгыз гана ага ибадат кылып, ага эч кимди шерик кылбагын. Жана ошондой эле Аллах Таала атага, энеге жакшы мамиле кылууга буйрат. Имма яблуганна индакал кибару. Ата-энеңдин бирөөсү карыган мезгилде тапсаң, атаңды же энеңди, же экөөнүн тең карыган мезгилде тапсаң, анда аларга сен уф деген сөзүңдү айтпагын. Вала танхархума, ата-энеңди кагып жийиркибегин. Аларга жакшы сөздөрүңдү айткын. Аларга өзүңдүн ырайымдуу, мээримдүү канатыңды ийкемдүү кылгын. Андан кийин сен айткын: "О жараткан Аллахым, менин атама, энеме жакшы ырайым кылгын, кандай алар мени кичине мезгилимде мага ырайым кылгандай" деп айтат. Демек, ушул Кур'ан-ы Каримдин ушул аяттын негизинде балдарга ата-энесине жакшына мамиле кылышы важып болот. Өзгөчө ата-эне картайган мезгилде, күч кубаттан алдан тайган мезгилде балдары ата-энелерине багып, жакшына мамиле кылуусу буйрулат. Кандай эле ата-эне балдарыны алардын туулгандыгына сүйүнүп, аларга өзү жебей жедирип, илим берип, бардык нерсени үйрөткөн ата-эне эми картайган мезгилде балдарынын үзүрүн көрүш керек, балдарынын озур урматын көрүш керек. Тилеке каршы акыркы мезгилдерде ата-энелерге орой мамиле кылгандар, ата-энеден озунуп сүйлөгөндөр, ата-энеден урмат кылбастан буйругун аткарбай, мына ушундай тескери амалдар көрүнүп келет. Бул күнөө биринчи кезекте. Экинчи кезекте бул кайтаар дүйнө деп коет. Эгер ким өз ата-энесине ушундай копол мамиле кыла турган болсо, анда ал сөзсүз өзүнүн балдарынан картайган мезгилде ушундай копол мамиле көрүп калышы бул турган сөз. Мына ошондуктан ата-энелерге жакшына мамиле кылуу исламдын, динибиздин буйрган буйругу болуп эсептелет. وقرن الله سبحانه وتعالى بر الوالدين بعبادته. Кереметтүү Кур'ан-ы Каримдин аяттарына биз назар сала турган болсок, Аллах Таала ата-энеге баш ийүүнү Аллах Таала өзүнүн таатына, өзүнүн ибадатына теңеген бир амал кылды. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Вa'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'ан ва бил валидайни ихсана." Сен Аллах Таалага ибадат кылгын, Аллах Таалага эч кимди шерик кошпогун. Ва бил валидайни ихсана, ал эми ата-энеңе болсо жакшына мамиле кылгын дейт.
Gördüңүздөрбү? Бул жерде Алла Таала өзүнө эч кимди шерик кылбоого буйруу менен биргеликте ошол жерде ата-энеге жакшылык кылууну эскерип жатат. Дагы бир башка орунда Аллах Субханаху ва Таала ата-энеге рахмат айтып, ата-энеге шүгүр келтирип, алардын сага кылган жакшылыктарын өз кезегинде жакшылап кайтарууга өкүм берип, аларга шүкүр айткан дейт. Анишкур ли ва валидейка. Алла Таалага берген неаматтарына, жакшылыктарына шүгүр келтиргин. Яни Алла Таалага шүгүр келтиргин. Ва валидейка, жана сен өзүңдүн ата-энеңе дагы шүгүр келтиргин, рахмат келтиргин. Эмне үчүн? Алар сени ошол төрөлгөн ата-эненин камкордугуна муктаж мезгилиңде, алар түн уйкусун бөлүп, сени ыйлаганыңа сабыр кылып, сени бакты эле. Сени өздөрү жебесе да жедирип ичирди эле. Сага илим берип, билим берип, окутуп, чоң кызматтарга чейин өз алдыңча иш табып, өзүңдү өзүң багып кеткенге чейин ата-энең сага жөлөк болду эле. Мына ошол кылгандарына сен ата-энеңе рахмат дегин, шүгүр келтиргин, жана ошолорго жакшылыгын жакшыла мамиле менен кайтаргын деген мазмунда бул жерде айтып жатат. وأكد على ذلك كله حتى في حال أمرهما. Жана ата-энеге жакшылык кылууну ар дайым буйурду. Эч бир учурда, эч бир көрүнүштө ата-энеге орой сүйлөп, тоң моюндук кылып, айткан буйруктарын аткарбай коюу, тапшырган иштеринен баш тартуудан таптакыр тыйган. Ошондуктан дайыма ата-энелерге баш ийилет. Ал эмес, эгер ата-эне жаман, туура эмес нерсеге буйурган учурда да мына ошондой кылууга чакырган. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Эгерде сенин ата-энең сен билбеген Алла Таалага шерик кошуучу нерселерге буйурган болсо да, анда сен аларга итаат кылбагын. Бирок сен аларга дүйнөдө да, ахирет дүйнөдө аларга жакшылык менен мамиле кылып жооп кайтарган дейт. Азыркы учурда көптөгөн балдар ата-энелеринин ушул балам жакшы болсун деп, илимдүү болсун деп, билимдүү болсун деп кылган аракетин өздөрүнө оор көрүшөт. Ата-эненин ушул кылган нерселерин дайым эле мага иш буйра берет, дайым эле мени кыйнап окута берет деп өздөрүнө жаман көрүшөт. Бул кыйынчылыктарга сабыр кылуу, бул келечекте ошол баланын, ар бир баланын келечектеги анын жакшылыгы, бир жакшы жашоосуна бир өбөлгө болот. Бирок тилекке каршы тескерисинче, мына ушундай ата-энелердин аракетин балдар өздөрүнө тескери кабыл алышат. Анан ата-энелерин укпай, ата-энелерине таарынып, ата-энелерине каяша сүйлөп, ал эмес, ушул ата-энелердин кылган аракетине айынан алар үйдөн качып кеткен бейбаштыктарды жасашат. Мына ошолор тез күндөрдө өзү аттин кылат, арман кылат. Кана ата-энем эми болсо, ошолор мага дагы кашымда отуруп, мына ушул менин жакшылыгым үчүн, дүйнөмдүн абат болушу үчүн, келечекте жакшы жашоом үчүн дайыма ушундай насааттарын айтса гана эле деп күтөт. Бирок тилекке каршы ал мезгилде кеч болуп калышы мүмкүн. Келиңиздер, урматтуу жаштар, өз учурунда биз ата-энелерибизди кадырлап калайлык. Алардын бизге айткан ар бир сөзү, ар бир кылган иши биз үчүн бир жакшылык экендигин туя сезе билелик. Ата-энелерге тоң моюндук кылбайлык. Бүгүнкү ата-эненин балага көрүп аткан камкордугу бул ар бир ата-эненин өзүнүн парзы, милдети деп аткарып атышат. Эртең эле биз дагы ошентип ар бир жаш, ар бир адам өзү ата-эне болгондо билет. Ошон үчүн айтат, атанын, эненин кадырын ата-энелүү болгондо билесиң дейт. Эми энелердин орду тарбияда өзгөчө белгиленген. Бул динибизде дагы атага караганда дагы энеге өзгөчө мамиле кылуусу баса белгиленген. Ал атанын разылыгы бул Аллахтын разылыгы деп айтылат. Эгер ата разы болсо,
Allah разы болот деп айтылган сөз. Ал эми эне жөнүндө айтыла турган болсо, энелерге мындай деп айтылган. Эне дейт: "Инналлаха юсикум би уммахатикум." Пайгамбарыбыз бул сөзүн 3 рет кайталады. Алла Таала силерге өкүм берет, энелерге жакшына мамиле кылууга. Алла Таала өкүм берет, апаңарга, энеңерге жакшына мамиле кылгыла деп. 3 рет айткандан кийин 4-сүн айтты. Алла Таала өкүм кылат ата-энеңе, атаңарга жакшына мамиле кылууга. Андан кийин жакындан жакынына карай жакшына мамиле кыла буйрат. Демек, мамиледе энеге болгон мамиле өзгөчө экендиги баса белгиленди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бир хадисти Hazreti Abu Hurayra rivayet kılat. Gündördün birinde aytat: "Şahittu İbn Umar'a." Hazreti Umar'ın oğlu İbn Umar jönünde aytat. Allah aytıp kaldı deyit. Bir kişi, Yemendik kişi Allah Taala'nın üyün, yani hac kılıp jatatılı. Al jönökeli hac kılbastan öz enesin jonuna götörüp alıp Allah Taala'nın üyün aylanıp tavaf kılıp jatatılı. Anan öz oğuzunda kaytalap aytıp jatatılı. İnni leha ba'iruha. Men öz enemdi jelkeme kötördüm. Men enemdi astında anın töösümün. Elderдің төсі үркіп кетсе да, мен ешқандай үркпөстөн энемди ушул парз амалы болгон ажылык амалын жолумда гана аткартамын деп айтып айланып жүрөт эле. Анан ал бүткөндөн кийин Ибн Умарга келип кайрылып калды. Эмне дейсиз? Сиздин оюңуз кандайча? Мен ушинтип энемди ажылык кылдырдым. Мен энемдин мага берген ак сүтүн актадымбы? Энемдин мага берген жакшылыгын ордун бере алдымбы деп сураганда, İbn Umar жооп берди. Жок dedi. Sen enең sen үчүн тарткан толгоосундагы бир бурчундагы сен бир кыйынчылыгындагы ордун бере алган жоксуң деп кайтарды жоопту. Мына ошондуктан эненин өзгөчө, бала үчүн орду өзгөчө. Эненин балага кылган жакшылыгын баласы өмүр бою кайтарса да, тапкан мал дүйнөсүнүн бардыгын энесине чаптаса да, ал эмес Аллах Тааланын үйүнө энесин жонуна көтөрүп тавафты 7 жолу айландырса да, эненин толгоодо тарткан бир кыйынчылыгынын орундата албастыгы хадистерде айгене болду. Мына ошондуктан урматтуу бир туугандар, ата-эненин күлкүсү, ата-эненин ыраазылыгы бала үчүн абдан маанилүү. Бул жашоо үчүн дагы, келерки жашоо үчүн дагы бул абдан маанилүү. Bir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde gelet. Ata-enenин баласына карап, bir жылмайып карап коюусу ал үчүн кабыл болунган ажы умрадан дагы жакшыраак деп баяндады. Келиңиздер, урматтуу бир туугандар, биз энелердин күлкүсүнө, энелерди күлкүгө бөлөйлүк. Ошолордун кубанычын, ошолордун бактысын, бактылуу болушун биз колго алалык. Энелер, апалар бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин, аталар бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин, анын кадыр баркына жетип, эми мөрзөлөрүнө барып таш тургузуп, катар-катар аш берип, канча жакшылык кылсаң да, бул тирүүлүгүндө маңдайында отуруп, бир жакшы сөздү айтып, маанайын жарытып, чекесин күлдүртүп бир бактылуу кылганга эч качан жетпейт. Ошондуктан келиңиздер, апаларыбызды тез-тез зыярат кылып турайлы. Жакшы бекчектер менен аларды кубандырып турайлык. Мына аталарыбызды барып, ордунда барып зыярат кылып турайлык. Ошолор менен биргеликте барып чай ичип, кумарын жазып, ошолор менен баарлашайлык. Көпчүлүк учурда ата-энелер биздин малыбызга да, мүлкүбүзгө да, биз сатып келген бекчекке деле көп деле муктаж болбойт. Бирок көпчүлүк учурда ата-энелер бүгүнкү күндө балдары менен баарлашууга, сүйлөшүүгө, ошолор менен бирге отуруп чай ичүүгө зар болгон ата-энелер бар. Көпчүлүк учурда балдары ата-энелерин өздөрү менен бир жерге ээрчитип баруудан арданган балдар бар. Бул эми ал жерге барса, тамактанганда уят кылып коет, туура эмес сөздөрдү сүйлөп коет, алып барбай эле коелук деп үйлөрүнө калтырып, өздөрү ошол конокторго барышат.
Bul attın, bul afsus, bul armandуу gündөрgө айланат. Bul туура эмес иш. Ошондуктан карысы бардын ырысы бар деп бекер айтпайт. Ата-энелер биздин төрүбүздүн көркү болуш керек. Ошондуктан ата-энелерди өзгөчө картайган учурда алар менен жакшы мамиледе болуп, мына бул Кур'ан-ы Каримдин аятында айткандай, алар картайган мезгилде аларга жакшы ырайым канаттарыбызды жайып, мээримдүүлүк канаттарыбызды жайып, ата-энелерге жакшына мамиле кылууга аракет кылайлык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир хадисинде ата-энелер тууралуу мындай деген. Бул хадистин мазмуну ата-энеге жакшылык кылуу бул Аллах жолунда казат кылгандан да жогору турары белгиленип турат бул жерде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Бир киши пайгамбарыбыздан сурап калды. О Аллахтын элчиси, кабар бериңизчи, эң жакшы амал кайсыл амалдыр деп. Пайгамбарыбыз айтты: "Ас-салату ала вактиха." Эң алгач ар бир намазды өз убагында окуган эң жакшы амал болот деди. Андан кийин айтыңызчы кайсыл дегенде, атага, энеге жакшына мамиле кылуу болот деди. Андан кийин кайсынысы болот дегенде, ал-жихаду фи сабилилlah, Аллах жолунда казат кылуу деп айтты. Дагы бир хадисинде айтат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, бир киши пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип, мен Аллах жолунда казат кылып, өзүмө ахиретим үчүн чоң соопко камдоону аракет кылып жатам. Мага жол көрсөтүңүзчү деп айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Энең барбы?" деп сурады. "Ооба" деди. "Фаржи илайха", сен энеңе кайтып баргын, жана ага жакшы амал кылгын, ага жакшылык кылгын, энеңе кызмат кылгын. Фа иннал жанна тахта риджлайха, анткени жаннат энеңдин кадамынын астында деп айтты. Башка бир ривайет айтат: "Улзум риджлаха фа саммал жаннату" деп айтты. Сен энеңе баргандагы ага бекем байлангын, жанынан чыкпагын, жакшы сүйлөгүн, жакшы кызмат кылгын, жакшы кийиндиргин, жакшы ичиндиргин. Мына ошол жерде сен бейишти табасың деп айтты. Дагы бир хадистеринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Микдат риваят кылат муну. Hazreti Muaviye rivayet kılan hadislerinde mınday deydi. "Men haqqun nasi bi husni suhbati." Jakşı suhbat kılууга, jakşı mamile түзүүгө adamdardын ичинен кимиси биринчи турат деп сураганда, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Биринчи энең турат" деди. "Апаң турат" деди. Андан кийинчи десе, дагы аны энең деп айтты. Андан кийинчи десе, дагы энең деп айтты. Төртүнчүсүндө атаң, андан кийин жакындары, андан кийинки жакындар деп айтты. Демек, сохбаттын мааниси мамиле куруу, сөз сүйлөшүү. Биз эл менен сүйлөшкөндө, көчөгөйдө сүйлөшкөндө абдан сылык болуп, адамдардын көңүлүн карап сүйлөйбүз. Бирок тилекке каршы өз атабызга келгенде, өз энебизге келгенде бир аз көбүрөөк сүйлөп койсо, же кандайдыр бир тапшырмаларды, же буйруктарды бере турган болсо, дароо эле кыжырланып, энелерибизди кагып, аталарыбызды кагып силкеп салабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Эң жакшы сухбатка, мамиле түзүүгө, сөздөрдүн корозун, сөздөрдүн коозун бул эң биринчи атага, энеге арнашы керек." Келиңиздер бир туугандар, ошондуктан ата-энеге копол болбой, ширин сөздөрүбүздү арнайлык. Аллах субханаху ва таала бардыгыбызга, ата-энелерибизге жакшына мамиле кылууга тавфик берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.